Assalamu алейкум, урматтуу YouTube сүйүүчүлөр. Москва Тайм каналынын көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Москва шаарындагы микрорайон Первомайда жайгашкан автосалондордун биринен автоунаалардын бааларын билип бермекчимин. Могу турган Volkswagen Polo'дон баштасам. Мунун чыгарылган жылы 2013, объем 1.6, автомат. Баасы 495 000 рубль. Peugeot 208 маркасы, чыгарылган жылы 2013, объем 1.6, коробка автомат. Баасы 540 000 рубль. Nissan Note, чыгарылган жылы 2007, объем 1.4, коробка автомат. Унун баасы 330 000 рубль. Ford Mondeo, чыгарылган жылы 2008, объему 2, коробка автомат. Унун баасы 330 000 рубль. Chevrolet Captiva, чыгарылган жылы 2013, коробка автомат, объему 2.2, унун баасы 900 000 рубль. Мындай литий дискаларда повторитель зеркаласы бар экен. Салонундагы бир катар көргөзүп кетейин. Аябай жакшы абалда экен, кожаный салон. Унун баасы 900 000 рубль. Mazda 6, чыгарылган жылы 2016, объем 2.2, автомат. Унун баасы 1 390 000 рубль экен. Opel Astra, чыгарылган жылы 2013, объем 1.6, коробка автомат. Баасы 485 000 рубль. Ford Fiesta, чыгарылган жылы 2016, объем 1.4, коробка автомат. Мунун баасы 400 000 рубль. Kia Rio, чыгарылган жылы 2018, объем 1.6, коробка автомат. Мунун баасы 880 000 рубль. Nissan Qashqai, чыгарылган жылы 2012, объем 2, коробка автомат. Баасы 565 000 рубль. Nissan X-Trail, чыгарылган жылы 2017, объем 2.2, коробка автомат. Баасы 1 420 000 рубль. Nissan Tiana, чыгарылган жылы 2015, объем 2, коробка автомат. Баасы 1 35 000 рубль. Kia Cerato, чыгарылган жылы 2012, объем 2.4, 175 аттын күчү бар деп жазып коюптур. Баасы 1 15 000 рубль. Kia Ceed, чыгарылган жылы 2016, объем 1.6, автомат. Баасы 750 000 рубль. Honda Jazz сурагандар аябай көп болду эле. Жерде бир Honda Jazz турат. Силерге бир катар көргөзүп коеюн. Мунун чыгарылган жылы 2012 экен. Салонунда бир катар көргөзүп коеюн сиздерге. Москвада погода аябай жаман. Жамгыр жаап атат. Туман. Honda Jazz, чыгарылган жылы 2012, объем 1.3, бензин, коробка автомат.
чыгарылган жылы 2012. Baası 575 bin ruble. Бұл жерде дагы bir Kia Ceed турат. Чыгарылган жылы 2013 экен. Объем 1.6, коробка автомат. Baası 710 bin ruble. Hyundai Getz чыгарылган жылы 2009. Объем 1.4, коробка автомат. Baası 337 bin ruble. Salonundagı sizlerge bir katar көргөзүп коеюн. Kia Joule чыгарылган жылы 2015. Объем 1.6, коробка автомат. Baası 875 bin ruble. Chevrolet Lachetti чыгарылган жылы 2008. Объем 1.6, коробка автомат. Baası 275 bin ruble. Hyundai Caretta чыгарылган жылы 2019. Объем 1.6, коробка автомат. Baası 1 milyon 15 bin ruble. Kia Rio чыгарылган жылы 2014. Объем 1.6, коробка автомат. Baası 510 bin ruble. Hyundai Elantra чыгарылган жылы 2008. Объем 1.6, коробка автомат. Baası 243 bin ruble. 243 bin 950 ruble. Hyundai Avanta чыгарылган жылы 2011. Объем 1.6, коробка автомат. Baası 535 bin ruble. Skoda Octavia чыгарылган жылы 2010. Объем 1.6, коробка автомат. Baası 425 bin ruble. Kia Caretta чыгарылган жылы 2010. Объем 1.6, коробка автомат. Baası 455 bin ruble. Lada Largus чыгарылган жылы 2016. Объем 1.6, коробка механика. Baası 430 bin ruble. Opel Zafira чыгарылган жылы 2012. Чыгарылган жылы 2012. Так. Объемы 2, дизель, коробка автомат. Baası 675 bin ruble. Kia Optima чыгарылган жылы 2016. Объем 2, коробка автомат. Baası 910 bin ruble. Hyundai Solaris чыгарылган жылы 2013. Так, объемын карайбыз азыр. Объем 1.6, бензин, коробка автомат. Baası 385 bin ruble. Hyundai Starex ондай пассажирский эмес, фургон экен, грузовой аркасы. Чыгарылган жылы 2010. Объем 2.5, дизель. Baası 540 bin ruble. Hyundai Solaris чыгарылган жылы 2015. Объем 1.4, коробка автомат. Baası 575 bin ruble. Ford Focus чыгарылган жылы 2014. Объем 1.6, коробка автомат. Baası 597 bin ruble. Ондай Jeep турат. Чыгарылган жылы 2004 экен. Baası 480 bin ruble. Объему 3.7, 4 ВД, бензин. Baası 480 bin ruble. Kia Joule чыгарылган жылы 2014. Объем 2,
Baası 820 ming rubl. Kia Picanto çıkarılgan жылы 2009. Объем 1.2 автомат. Baası 480 ming rubl. Kia Ceed çıkarılgan жылы 2018. Объем 1.6 коробка автомат. Baası 1 milyon 45 ming rubl. Kia Sportage çıkarılgan жылы 2013. Объем 2. Hazır baaсын karayız. Baası 850 ming rubl. Hyundai Elantra çıkarılgan жылы 2016. Объем 2 benzin. Baası 945 ming rubl. Kia Sorento çıkarılgan жылы 2014. Объем 2.2 dizel. Baası 1 milyon 180 ming rubl. Hyundai iX35 çıkarılgan жылы 2014. Объем 2.2. Baası 975 ming rubl. Bu жақта дағы машиналар бар екен. Басы жоқ екен. Lada Granta çıkarılgan жылы 2017. Объем 1.4 mekanika. Baası 395 ming rubl. Kia Cerato çıkarılgan жылы 2012. Объем 2.4 полный привод. Baası 725 ming rubl. Mazda SX GT çıkarılgan жылы 2008. Объем 2.3 коробка автомат. Baası 500 ming rubl. Volkswagen Golf çıkarılgan жылы 2014. Объем 1.6 коробка автомат. Baası 745 ming rubl. Bu жақта тестовый машиналар екен. Бұл қатарды тартайын енді сіздерге. Kia Carretto çıkarılgan жылы 2014. Объем 1.6 коробка автомат. Нет, коробка механика екен. Baасы 605 ming rubl. Hyundai X-Trail çıkarılgan жылы 2011. Объем 2. Полный привод. Baası 940 ming rubl. Çıkarılgan жылы 2011 екен. Nissan X-Trail. Nissan Qashqai çıkarılgan жылы 2012. Объем 2. Коробка автомат. Baası 810 ming rubl. Hyundai Santa Fe çıkarılgan жылы 2012. Объем 2.4 автомат, полный привод. Baası 910 ming rubl. Hyundai Santa Fe çıkarılgan жылы 2012. Объем 2.4 коробка автомат. Baası 1 milyon 45 ming rubl. Volkswagen Passat çıkarılgan жылы 2002. Объем 1.9 mekanika. Baası 245 ming rubl.
Mazda SX5 çıkarılgan жылы 2013. Объем 2, коробка автомат, басы 905 000 рубль. Kia Rio çıkarılgan жылы 2018. Объем 1.6, коробка автомат, басы 875 000 рубль. Lada Kalina çıkarılgan жылы 2018. Объем 1.6, коробка механика, басы 465 000 рубль. Hyundai Solaris çıkarılgan жылы 2015. Коробка автомат, объем 1.6, басы 650 000 рубль. Sizlerge keyinki қатарды тартып көргөзөйүн. Бул катар сатыла турган машина жок экен, бул жакта жеке адамдардын машинасы жүрөт. Жаңы тестовый машиналар турат. Ушул достор, видеону жыйынтыктайбыз. Эгерде видео жаккан болсо, лайк басып, каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздерди кайсыл унаалар кызыктырган болсо, комментарийге жазып калтырсаңыздар, табып тартканга аракет жасайбыз. Андыктан достор, ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып койсоңуздар, биздин чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Кийинки чыгарылышта жолукканга чейин аман болуңуздар. Карантин бүтүп, автосалондор ачылды, буюрса алдыда дагы көптөгөн жакшы видеолор чыгат.